Түркмөнстандын мамлекеттик музейинде декоративдик прикладдык искусство көргөзмөсү өтүүдө. Ал өлкөнүн маданиятына чоң таасир тийгизген көрүнүктүү акын жана ойчул Мактомкули Фраганын 300 жылдыгына арналууда. Заманбап искусство чыгармаларынын гармониясы, экспозициясы республиканын бай мурастарын, тарыхын жана салттарын чагылдырат. Сүрөттөр, скульптуралар, зергер буюмдар, кол өнөрчүлүктүн үлгүлөрү жана жасалма оймой чиймелер бар. Көргөзмөнүн өзгөчөлүгү бардык эмгектер музейдин кызматкеринин искусствого болгон заманбап көз карашын чагылдырган чыгармачыл иликтөөлөр. Эске салсак, эл аралык Түрксой уюму 2024-жылды Мактомкули Фрагинин жылы деп жарыялаган жана анын мааракеси ЮНЕСКО менен биргеликте белгилөө үчүн маанилүү даталардын тизмесине киргизилген. 5 para bölünce 2 tane yeni. Менден көргөзмө үчүн бир нерсе тигип көрбөйсүңбү деп сураганда мен албетте макул болдум. Бул мен үчүн абдан кызыктуу болду. Жеңдеги оймой чиймелер мага көп убакытты талап кылды. Бул жерде костюмдун башка бөлүктөрүнө караганда алда канча көп. Алар түсү, өлчөмү менен гана эмес, жайгашкан жери менен да айырмаланат. Мен мындай байыркы үлгүлөрдү биринчи жолу жасап жатам. Milli Türkmen kıyının yaş körpe kıyının uğrunu çektim. Мен бир жыл бою сүрөт тарттым. Ага кичинекей кызды элестеттим. Ал аркылуу мен таза жана жарык дүйнөдө жашаган жаш муундарыбызды көрсөткүм келди. Бүгүн менин ишим биздин конокторду кубанта алган болсо, мага абдан жагымдуу болот.